Kısaltalar. Sizlerge бүгүнкү сабакка ийгилик, кислотадай күчтүү катышкан. Негизде таза кантак болгон. Азаматсың. Saymал. Кислоталар, туздар да керектүү болгон. Tuzlar da керектүү болула. Азаматсыңар балдар. Дереже кабыл алып алабыз. Сабагыбызда жакшы катышыш үчүн алтын дереже кабыл алып алабыз. Кана алтын дереже айтабыз. Кысалталар. Бири-бирибизди угабыз жана сыйлайбыз. Бири-бирибизди угабыз жана сыйлайбыз. Бүгүнкү сабакта активдүү катышкан. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкан. Азаматсың. Мугалимди кунукай угуп жана кол көтөрүп жооп беребиз. Мугалимди кунукай угуп, кол көтөрүп жооп беребиз. Азаматсыңар. Эми ушул алтын эрежебизге баш ийебиз, бардыгыбыз. Баалоодо мен силерге айтып кетейин. Биринчи алтын эрежени сактап сабакка мыкты катышабыз дедик алтын эрежеде. Экинчи ар бир берилген тапшырмаларга туура, так жана тез жооп берген окуучуларга баалоо карточкасы менен мен силерди баалайм. Эң жакшы катышкандарга аркасында упайлары бар. 5 деген упай бул суудасаңар эң жакшы катышкан болосуңар сабакка. Үй тапшырмаларына, изилдөөдөгү тапшырмаларыбызга, практикалык иштерибизге баарыны карточка менен баалаймыз. Акырында балдар өзүңөрдүн упайларыңар дагы чыгат. Тооңар менен иштейсиңер, тооңардын упайы дагы келип чыгат ошондо. Анан акырында муну кайсыл жерге жармаштырганды мен силерге айтам. Бул чөйрөнү аныктаганга шкалага силер муну жармаштырасыңар акырында. Үй тапшырма өткөндө кайсы теманы өткөнбүз? Su eritkich eritmeler. Азаматсың. Суу эриткич эритмелерди өткөнбүз. Мен силерге үйгө тапшырма бергенмин, эритмеде эмнени айтабыз, эритмелерди кайсы жакта колдонобуз жана маселе берген экенбиз 8-9 күндө. Ким иштеп келди маселени? Абдыкайым. Eritmede erigen zat jana eritiштен турган гомогендик система бул эритмеде. Азаматсың. Erigen заттан жана эритиштен турган гомогендик система эритмеде аталат. Эритмелерди биз кайсы жактарда колдонобуз? Шардан. Жаратылышта, тирикчиликте биз медицинада жана тамак ашта, тездемелерде колдонобуз. Тездемелерде көп жерде колдонот экенбиз, эритмелерди. Эритмелер, азаматсың отур. Эритмелер канча түргө бөлүнөт экен? Кана? Кислоталардан жооп беребиз. Эритмелер канча түргө бөлүнөт экен? Абдыкайым. Эритмелер экиге бөлүнөт, каныккан жана каныкпаган. Каныккан жана каныкпаган. Азаматсың. Каныккан, каныкпаганды кантип билебиз? Кана? Үйдө кимиңер билдиңер каныккан, каныкпаган эритмени? Мадина? Зат суюктукта толук эрисе бул каныкпаган эритме болуп атат. Эгерде зат толук эрибей калса бул каныккан эритме болуп атат. Каныккан эритме болуп эсептелет экен. Азаматсың. Эми мен маселени текшеремин. Kim çıkarıp geldi, her bir toptan birden okuyucunun masaleni tekşeremiş. Ben tekşergitçem, eki okuyucu çıkıp kanıtkan, kanıtpagan eritmeni buna gösterip veririz. Toğum menen birbirine almaşıp tekşergitmez. Эритменин каныккан же каныкпаган экени бул температурага көз каранды болот. İçine kum şeker salabыз. Yani birbirine almaşıp durup tekşereriz kalganda. Birbirine bağlayıp birbirimize. Kana sizler kanıktan kanıkpan eritmeni kanıca satasınlar. Sen kanda eritme boldun? Калоосу биз көп кум шекер салдык. Эритмебиз эрите албады, ошондуктан каныккан эритме болду. Kanıkkan eritme oldu, sanırsın. Şekeri erigen zatı çok oldu. Чоң. Hem kanda eritme boldu Madina? Мунун сахары эрип кетти. Бул каныкпаган эритме болду. Эриткич затыбыз көп болуп, эриген затыбыз аз болду. Үй тапшырманы жакшы аткарып. Сүрөттөрдөн эмнени көрүп атабыз балдар? Кислота, негиз туз. Кислота, негиз туз көрүп атабыз, окуучуларга. Жакшы практикага катышкан, үй тапшырмаларын жакшы аткарган окуучуларга бал карточкасы менен аныктайбыз. Акырында баалайбыз. Бүгүнкү темабызды окуп коебуз. Расул. Кислоталар, негиздер жана туздар. Кислоталар, негиздер жана туздар экен бүгүнкү темабыз. Максаттын биринчисин окуп коебуз. Рамазан. Kислоталар, негиздер жана туздар жөнүндө түшүнүк алабыз. Түшүнүк алабыз. Экинчисин окуйбуз. Айнерен.
алардын физикалык жана химиялык касиеттерин издейбиз. Üçüncü maksatımızda okuyup Alişer. Күнүмдүк турмушта колдонушун практикалайбыз. Günlük durumda kullanışıp praktikalarız. Sizlerge surov dayanıp gelgenmin mi? Birinci surov kislatalarga, ikinci surov negizlerge, üçüncü surov tuzlarga. Surovlardı okup koygular. Darıjan. Күнүмдүк турмушта колдонулган азыктар тууралуу ой пикириңер, лимон, уксус, сода. Кычкыл жана негиздүү даамдар жөнүндө эмне билесиңер? Эмне үчүн лимон кычкыл? Ne üçün soda taygaksız dedi. Ne üçün soda sizlerge tayağıksız derken? Uşul batmanlardı beri otar mı sizlerge? Batmanға oylardı жазып. Surolarga жооп жазасың азарды. Бұл sizin taysiyalık veresiniz. Жақсақ veresiniz. Vergen ağımız büttü. Ana taşalayımız çıkıp kıslatalar. Üçüncüsüler çıkasılar. Soda bu bizim күнүмдүк жашообузда колдонулат. Лимон С витамини бар, витаминдерге бай, ден соолукка пайдалуу. Уксус бул микробдорду жок кылат, тазалайт жана тамактын мөөнөтүн көп сактоого жардам берет. Ова. Сода болсо, сода бышырыктарды бышырууда, жумшартуучу каражат катары дагы колдонулат. Үй жумуштарында тазалоочу касиеттери дагы. Karacak katarı kolduğunlar, azamatsınlar. Azamatsınlar, oturma. Ne güzel çıkağız. Бизге болсо кычкыл жана негиздүү даамдар жөнүндө эмне билесиңер? Эмне үчүн лимон кычкыл деген суроо келди. Биз болсо жооп бердик. Бул жерде кычкыл заттардын даамы ачуу болот. Мисалы, лимон, уксус, алма ширеси. Алардын курамында суутек иондор бөлүнүп чыгат. Лимон эмне үчүн кычкыл? Лимондун курамында лимон кычкылы, цитруз кычкылтек бар. Табигый кычкыл зат бар. Бул зат сууга эрийт жана суутек иондорун бөлүп чыгарат. Ошондуктан тилге тийгенде ачуу кычкыл даам берет. Бул жерде болсо негиздүү заттар жөнүндө дагы берилди. Негиздүү заттардын даамы ачышкы, кычкылтыргандай болушу мүмкүн. Мисалы, сода дагы самын, кагаздар кириши мүмкүн. Жақшы, en жақшы azamatsınlar. Бул жерде болсо биз дагы кошумча маалымат жазып кеттик. Кандай кошумча маалымат жазыңар? Бул жерде болсо негиздер жана иондор жөнүндө. Негиздеп эмнени айтабыз? Негиздеп эмнени айтабыз? Ким айтат? Шабнам. Курамы металл атомунан жана гидроксид атомунан турган татаал зат бул негизги аталат. Azamatsın, en жақшы. Tuzlar. Üçüncü sıra var. Üçüncü sizlerge sıralarda okup koy. Силер эмне үчүн жашоодо туздарды колдоносуңар жана эмне үчүн сода тайгак сезилет? Туздарды даам берүү, азыктарды сактоо жана медициналык максатта колдонобуз. Ал эми соданы үйдөгү ваннадагы, ажатканалардагы кууларды тазалоодо колдонобуз. Azamatsın, en жақшы. Сода эмнеге тайгак? Ошо соданын курамында негиздүү зат болгондуктан алар мына колуңуздагы майга кетирүүдө ошо самын сымал тайгак сезилет. Ошо өзүбүздүн колдонгон аш тузубуз, аш содабыз. Формуласы натрий H-SO3. Жана туздун формуласы натрий хлор. Natriy klordu biz qaysi жақта қолданабыз? Ашханада. Аш тузу, биздин аш тузунун формуласы ушуларда. Туздар деп эмнени айтат экенбиз? Кана, туздардын тобу боюнча аныктамасын айтып өтөбүз. Эчтеке эмнени айтабыз? Кырманжан. Металлдардын атомдорунан жана кислота калдыктарынан турган татаал зат бул туз деп аталат. Туз деп аталат.
tuzlar qanday bo'lib bo'linadi ekan? 3'e bölünürken orta tuzlar, kıçkıl tuzlar, negizlik tuzlar. O'rta tuzlar, qishqil tuzlar, negizli tuzlar, azamat sanat. Sayqal. Gel, anıqlamani aytgan Qurmanjon. Bu joqdan kim aytib o'tdi? Zikra chiqqan. Kim aytib o'tdi? Ikkinchi praktikalik ishimiz bo'lib, birinchisini kıssaltalar jasaymiz, ikkinchi praktikalik ishimizni negizda, uchinchi praktikalik ishimizni tuzlar jasaymiz. Birinchi praktikalik ishimizda qaranglar. Sink tarixini kıssaltaga salib, endi bo'linib chiqqanini bayqaymiz. Mana sink metalli, eng kuchli metallarga sink metalidan tuz kıssaltasini arasındagi sink metalidan salib turib, endi bo'linib chiqqanini bayqaysizlar. Qana, belgilar. Biz birinchi tuz kislotasini bilan ishlaymiz, olamiz. Az o'lchamda olamiz. Kislotalar bilan qanday ishlaymiz? Ehtiyot bo'lib, abaylab ishlaymiz. Emisink metalın tarnısından biri de salıyoruz. Gördüңөр а? Не бөлүнүп чыгат а? Sutek bölünüp çıktı. Сутек газы бөлүнүп чыгып атат а? Көрдүңөрбү? Туз кислотасы аябай күчтүү кислота экен, металды эритип жатат. Реакциябыз жакшы жүрүп атабы? Байкадыңарбы? Бул жерде сутек газын бөлүп алып атабыз. Бул тажрыйбаны каякта колдонот экенбиз? Bölüp çıkarım. Сутек газыны бөлүп алганда колдонот экенбиз, а? Азаматсыңар. Экинчи топ чыгабыз. Сиздер отура бергиле. Бала кеткилер болот. Чөйрөсүн аныктайбыз, кваш чөйрөсүн. Мына лакмус кагазыбыз балдар. Лакмус кагазыбызда чөйрөлөрдү аныктайбыз, а? Билебизби? Лакмус кагазыбызда жетинен az болуп көрсөтсө, жетинен аз. Түсү кызыл, сары цвет болсо, кайсы чөйрөгө кирет экен? Кислоталарга кирет экен, а? Жетинен өйдө болуп, жетинен 14-ке чейинги көп сыя түстү көрсөтсө, негиз болот экен, а? Азаматсыңар. Ошону аныктайбыз, кана? Birinci sudu kuyu alamiz. Көп коюп алгам. Суду куюп алдык. Судагы эритмесин даярдап алабыз. Андан кейін кальций гидроксидин салабыз. Кальций гидроксидин салабыз. Өзүнө кальций гидроксидин. Biz kaliy gidroksidini Калий гидроксидини экинчи пробиркага салабыз. Эми аралаштырып алабыз. Бирин калийдикини, бирин кальцийдикини аралаштырабыз. Колуңарга алып аралаштырсаңар да болот. Сенде кальцийдики, сенде калийдик гидроксиди. Эми лакмус кагазы менен анын чөйрөсүн аныктайбыз. Лакмус кагазынан бир алабыз. Сен аныктайсың. Лакмус кагазынан бир алып, сен аныктайсың. lakmus kağıdına salıyoruz. Лакмус кагазын тийгизип көрсөңөр. Кандай түс келип чыкты? Сыя түс келип чыкты. Эми эмне экен бул? Кайсы чөйрөгө кирет экен? Негиз. Кандай негиз экен? Güçlü neyiz? Негиз, күчтүү негизге кирет экен. Азаматсыңар. Эми лимондун ширесини аныктап көрөбүз. Лимон ширесине кандай чөйрө экен? Bu Чөйрөсү çevresi, bu kislota. кислота экен. Түсү кандай болуп кетти? Tüsü koçku sarı. Сары түстө болуп кетти. Сары түстө болсо бул карагыла балдар. Сары түстө болсо кислотанын чөйрөсүнө кирип жатат, да? Койбойбуз.
Азаматсыңар. Упайыңарды бир жолу алып кеткиле. Упайыңарды бир жолу алып отургула. Эми туздар келебиз. Бат-баттан кыймылдайбыз. Уксус менен сода Туздар. аралаштырып, Аха. эмне бөлүнүп чыкканын байкайбыз. Уксус менен соданы аралаштырып эмне бөлүнүп чыкканын байкайсыңар. Чыккана? Биринчи бир ушундай шардын ичине сода салып алабыз. Ооба. Аш содасына 2 кашык. 2 кашык салып атабыз. Сала беребиз. Андан кийин ошол бөтөлкөгө уксуздан куябыз. Бөтөлкөгө уксус коюп атабыз. Уксус эмне? Кайсы класска кирет уксус? Кислота. Кислотага тузду салып жатабыз, а? Андан кийин Аш содасы бул туздардын классына кирет. кийин шарды бөтөлкөнүн бетине жабып көтөрөбүз. Бул жерде бизде сода менен уксузду аралаштырганда көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Чыкканын көрөбүз. Бул газынын бөлүнүп чыкканын шардын үйлөнгөнүнөн көрүп жатабыз, а? Көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгып атат, азаматсыңар. Азыр эми биз вулкан жасайбыз. Сууду соданан салабыз. Содадан салып алдык. Эми уксусун куябыз. Уксусту куябыз. Куябыз. Эмне болуп жатат? Бул жакта бизде газ бөлүнүп чыгып, Көмүр кычкыл газы Газы бөлүнүп бөлүнүп чыгып жатат, а? Көрүп атасыңарбы? Азаматсыңар. Отургула. Бир жолу упайыңарды баалоо пачкасы менен упайыңарды алып кеткиле. Ошондой эле туздардын классына өзүбүз колдонгон карбамид жер семирткич, минералдуу жер семирткичтер кирет. Ошондой эле аммонийдин сульфаты, кальций селитрасы жана суперфосфат кирет. Булар болсо мол түшүм алганы жана жер семирткич катары колдонулат. Мол түшүм алгалы жана баягы өсүмдүктөрдүн тамырларын чыңдатууга, мол түшүм алууга көбүнчө дыйкандар колдонот. жакшы гүлдөшүнө, а? Жакшы жардам берет экен. Бул туздардын классына кирген минералдык жер семирткичтер экен булар. Муну дыйкандарыбыз дайыма колдонот. Мол түшүм алганга жана өсүмдүктөрүбүздүн тамыры бекем болушуна, гүлдөшүнө жакшы даам беришине жакшы таасир берет экен. Отургула, азаматсыңар. Балдар, видеого көңүл бөлөбүз. Кислоталар жөнүндө видеого жакшылап көңүл бөлүп карайбыз. Кислоталар жана алардын колдонулушу. Силер кислоталар эмне экенин билесиңерби? Анда бул термин менен таанышып, ар түрдүү кислоталардын өнөр жайда, медицинада жана күнүмдүк турмушта колдонулушун карап чыгалы. Кандай заттар кислоталар деп аталат? Кислоталар металлдар жана кислота калдыктары менен алмаштырыла турган суутек атомдорунан турган татаал заттар. Кислота калдыктары деп суутектин атомдору менен кошулган кислота молекуласынын бир бөлүгүн аташат. Кислота деген терминди укканда аң сезимибизде коркунучтуу, бардыгын күйгүзүп кете турган нерсе элестейт. Бул бир чети чындык. Анткени кислоталар тийгенде терини күйүп калышына алып келет. Алар нерселердин беттерин жеп да кетиши мүмкүн. Кислота термини ацидус деген латын сөзүнөн келип чыккан. Кычкыл дегенди билдирет. Кислоталардын бардыгынын даамы кычкыл болобу? Ооба, алар кычкыл болот. Кислотанын кычкылдуулугу ар түрдүү кислоталарда ар кандай болушу мүмкүн. Бирок кислоталардын жалпы даамы дайыма кычкыл болот. Кислота эритмелеринин даамын татып көрүү мүмкүн эмес, анткени алардын көбү жегич жана оолуу. Кислоталар жаратылышта көп кездешет. Мисалы, лимон кислотасы лимондо, алма кислотасы алмада, ат кулак кислотасы ат кулактын жалбырагында жана ышкындын сабагында болот. Кумурскалар кумурска кислотасынын тамчыларын чачып, душмандарынан да коргонушат. Ушул эле кислота медузанын жана чалкандын чагуучу клеткаларында да бар. Бор кислотасы антисептикалык касиетке ээ жана бор майын даярдоодо колдонулат. Ортофосфор кислотасы стоматологияда тиштерге пломба коюуда пайдаланылат.
процедурадан мурун тиштин эмалин тазалоо үчүн керектелет. Ортофосфор кислотасы тиш агартуучу курамдарда да аз өлчөмдө бар. Суюлтулган туз кислотасы ичеги карын жолдорунун кээ бир ооруларын дарылоо үчүн кызмат кылат. Лимон кислотасы тамак жасоодо, шарап, ар кандай мөмөлөр, боектор, сыя, дат сыяктуу ар кандай тактарды кетирүү үчүн көмөккө келет. Ат кулак кислотасы сыя тактарын жана датты кетирүү үчүн мыкты табылга боло алат. Бор кислотасы микро жер семирткич, ошондой эле таракан, үй кумурскалары менен күрөшүүчү каражаттардын бири болуп саналат. Уксус кислотасы же ашкана уксусу түрүндө кислотанын массалык үлүшү 9%га чейин, же 70-80%га чейин эссенция түрүндө жасалып, уксус консервант, ошондой эле тамак ашка татымал катары колдонулат. Кездемелердеги жемиштердин тактарын кетирет. Туз кислотасы раковина, ванна, кол жуугуч, түтүктөрдөгү жана борбордук жылытуу системаларынын радиаторлорун айкиташтан тазалоо үчүн пайдаланылат. Күкүрт кислотасы башка кислоталарды, туздарды, жер семирткичтерди, боекторду, дары-дармектерди алууда жана мунай өнүмдөрүн тазалоодо керектелет. Күкүрт кислотасы сууну көп сиңирип алуу жөндөмдүүлүгүнөн улам кургатуу жана аккумулятор кислотасын даярдоого салым кошот. Туз кислотасы тузду, боекторду жана дарыларды өндүрүү үчүн. Ал эми азот кислотасы жер семирткичтер, боектор, жарылгыч заттар катары колдонулат. Кислоталардын негизги принциптери менен таанышып чыгып, биз алардын маанисин жана күнүмдүк жашообузда колдонулушун толугураак түшүнө алабыз. Бешедеги Сингапур методу менен санарип компаниясы биздин жана иштеген металл менен кислотанын реакциясы кандай болгонун мен силерге көрсөтүп берем. Баарыңарды карайбыз. Бул жерде караңыз. Эмнелер бар? Көк түстөгүлөр некен синк экен. Ак түстөгүлөрүбүз, ак түстөгү атомдорубуз бар, сутектин атомдору. Кызыл түстөгүлөр кычкылтектин атомдору. Жашыл түстөгүлөр бар, хлордун атомдору экен. Көрүп атасыңарбы? Ошондо молекулаларды караңыз. Айлантып көрсөтүп болот экен 3D-сыда. Жана биз немени аныктадык элек? PH чөйрөсүн аныктадык, кислота негиз экендигин аныктаганбыз. Ошону бул жакта дагы аныктап көрөбүз. Карап атасыздар. Жакшы эле көрүнөт баарыңарга? Бул жерге биз сууну куюп туруп, суубузду куюп туруп, ичине эми лакмус кагазы же болбосо лакмус кагазыбызды жана лакмус кагаз менен аныктадык, Неме экен? Нейтральный чөйрөдө экен бул. Кислотасы дагы негизи да жок экен. Көрүп атасыңарбы? Шкалабыз мени көрсөтүп атат. Жетини көрсөтүп атат. Суу бизге эмне экен? Пайда экен, ичкенибиз. Сууда эч кандай кислота дагы, негиз дагы жок экен таза сууда. Биз дагы немени көрдүк? Үйдө неме ичебиз? Кофени көп ичебиз, Кофеде немеси бар экен? Шкалабыз 5ке келип атат. Кислота экен. Кислота экен. Андан кийин дагы неме иштетебиз үйдө? Түтүк тазалагыч жана иштетип көрдүк, Практическая сода деп коет бизде, түтүк тазалагыч. Бул кайсыга кирет экен бул? Негиз, күчтүү негизге кирет экен, Негиздер булар эмне кылат? Жегишке иштеп оштоп, буларды жейт. Муну кол менен кармаганга мүмкүн экен? Мүмкүн эмес экен, Кол самынды дайыма иштетебиз үйдө, Кол самында немеге кирет экен? Негиздерге кирет экен. Азыр мен силерге 2 окуучу чыккан, силердин командаңардын атынан чыккан. Бул окуучуларга формуланы берем, аралаштырып ажыратат. 1 эле мүнөт убакыт беребин. Калган отургандарга планшет беремин, ага формула жазасыңар.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dur emes eкен görüyorum, 15. Azamatsınlar, kislotalar 15 kislotani topto bütüptür 1 minutada. Emin, negizlerdi görüyoruz. Tura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, kana 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Azamatsınlar, en жақшы. 22 negizde 1 minutada formulasını tap aldıdır. Tuzlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 da tuzlu bölüp alıp biza. 1 minutada 15 tuzlu bölüp alacağız. Azamatsınlar, жақшы қатыш бердіңер. En көп qaysı 22 negizler болды bu. Negizlerge kislotalarga, ana tuzlarga. Her bir okuçuğa negizler kislotalar. Azamatsınlar, oturağız. Barcılığızı bayımızı aldık da, hem oturğanlar. Sana kislotalardan bakayız, kadar olmayacağızlar. HNO3 azot kislotası, H2CO3 kremli kislotası, Silisyum 3, kremli kislotası. H2SO4 kükürt kislotası. H2SO3 kömür kislotası, H2PO4 fosfor kislotası. Fosfor kislotası. Kaça kislota жаздыңар ошондо? 5 kislota жазыпсыңар. Азаматсыңар. Негиздер канча негиз жаздык? Натрий OH, натрий гидроксиди, кальций OH2, кальций гидроксиди, калий OH, калий гидроксиди, магний OH2, магний гидроксиди, литий OH, литий гидроксиди, купрум OH, жез гидроксиди, феррум OH2, темир гидроксиди. Темирдин гидроксиди. Азаматсыңар. Канча жазыпсыңар? 7 негиз жазыпсыңар. Азаматсыңар. Эң жакшы. Kalsiy klorid, жез сульфат. Biz bu tuzlardı biz dehqonchilikda, oshxonada dam qo'shish uchun qo'llanamiz. Alisher. Sulfati, kalsiy xloridi, magniy gidroksidi, magniy gidrokarbonati. Gidrokarbonati. Bular emnekler klasına kiretken? Tuzlardan klasına kiretken. Azamatsın. Emi bağlıoda 6 test, bolgon 6 test. Sizler ыкчам иштешиңер керек. Баалоо баракчасына фамилияңарды, атыңарды, классыңарды жазасыңар. Saat cebesine ketemiz. Bu gaz birincisi de kaysı zat kislotalarga tiyешелүү. Kaysı zat kislotalarga tiyешелүү de oylayсыңар, кана? H-klor. H-klor, buысы, азаматсыңар. Экинчиде pH көрсөткүчү 7ден төмөн болгон зат кайсы касиетке кирет? Кычкылдуу. Bu вариантын ким белгилеген болсо ошондук туура. Үчүнчү, кайсы негиз күчтүү болуп саналат? Натрийди гидроксиди, натрий OH bu варианты. Төмөнкү туздардын кайсынысы күкүрт кислотасынан алынат? Магний. Кайсысы күкүрт кислотасынан алынат? Туура жооп. Калий 2SO4. Калий 2SO4. Г варианты. Алода мен sizlerge başında bergen
upay, karışık upayların altındaki upayları eseptep жооп арасына жазылар кеңер. Кана кыскарталар толмар менен канча upay алсыңар? 43 pay. 43 upay алсыңар. Азаматсыңар. 48 upay alsınlar. Azamatsınlar. 55. Azamatsınlar. En aşağı alınan upaylarınlardı. Şkalaga çevresini anlatacağım. Şkalasını jaygaştırabız. Kana başlattı. Kislatalar. Kim tura jargaştırıptır? Görer özlerdi. Özün gördün mü? Soraysınız. Seler jarmaştırganlarda kislatalar. Pollardı jarmaştırıpsыңар, üçlü kislataga biro. Sütün ördün yapıpsыңар. Üçlü kislataga jarmaştırıp taştarsыңар. Suңарды чертиге жайгаштырышыңар керек эле. Кофе. Сатан сазалансаңар калгандары турат. Лимон, кислотага кирет, кофе, кислотага кирет. Суңуз эмне батпай калуу үстүнө чыкпайт дейби? Эмес, кол самын менен содабыз негизги күйөндө. Азаматсыңар. Туздар. Так, туура жармаштырып турасыз. Kolçak koyalım sana. Üy tapşırmağa sonuz bölüyoruz. Üy tapşırma. Tarışan okup koy, çünkü ne yaptı ekemiz? Үйдөн баарыбызды таң калтырган жана терең ойлондурган суроо таап келебиз. Баарыбызды таң калтырган, терең ойлондура турган, мени таң калтыра турган суроону үйдөн ар бирибиз таап келебиз. Экинчи, Алишер. Рамазан. Сап номерine кислоталар, негиздер жана туздарга слайд түзүп жиберебиз. Слайд түзүп мага жөнөтөсүңөр. Кислоталарга слайд түзөсүңөр. Негиздерге, туздарга слайд түзүп, менин WhatsApp номериме жөнөтөсүңөр. Түшүндүңөрбү? Ооба. Үй тапшырма түшүнүктүү болдубу? Ооба. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.